Biz bugünkü günü analiz жасап gördük. Oşo 5 yıldan көп иштеген мектеп директорларынын саны бүгүнкү күнү 966 тегерегинде. Мындайча айтканда 966 мектептин орду конкурска чыгып жатат. Ал эми чыкпай калган 1200-ге жакын мектептин сынагы болсо, качан ошол мектептин директорунун иштөө мөөнөтү 5 жылга келип такалганда автоматтык түрдө баягы жылда өтүп турган ошо жалпы тестке катышмакчы. Мунун себеби эмнеде? Мында көрүп атасыздар, мындан кийин бир эле жолу өткөрүп койбостон мектеп директорунун орду ар 5 жылда bir конкурста дайындала турган механизм кирип жатат. Ушунду кабыл алууну суранам. Туура коомчулукка жеткиришибиз керек. Bir жолу өткөрүп коюп ушу менен тынчып калабы же бир жолу билим берүү министрлиги өткөрүп коюп элден акча жыйнап алып байганатышабы деген ар кандай коомчулукта сөздөр болбой койгон жок. Ошого жооп катар айтып коеюн. Бул ар бир мектеп директорунун мөөнөтү 5 жылга келип такалганда автоматтык түрдө конкурс болсун деп атабыз. Бул жерде эң негизги коомчулуктагы балким бир суроо болушу мүмкүн. Бул мектеп директорлорунун жакшы иштеп жаткандар кандай болот деп. Сөзсүз жакшы иштеп жаткандар кайра конкурска катышып, эгер өтүп келе турган болсо эч кандай тоскоолдук жок. Бул конкурс баарына ачык. Эч кандай бул жерде бөлүү, жаруу, бирөөнүн укугун чектөө маселеси жок. Эгер чынында талапкер жакшы болсо келип өтсүн.